Күн тартиби боюнча кимде кандай кошумча алымчалар бар? Медерконович, сизге сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Венера Калыбековна, жаштардын арасында банк заттары боюнча маселени изилдеп токтом долбоорун сунуштап атат элек. Ошону мүмкүнчүлүк болсо биринчи болуп карап берип койсок, бир презентациям бар эле, эгер кесиптештер каршы болбосо. Рысбек Исламович, анда сизге сөз. Чоң рахмат, Венера Калыбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Венера Калыбековна, менде жогорку кеңештин ардак грамотасы боюнча сыйлоого 2 киши бар эле да. Ошонун ар кандай маселеге киргизип койсоңуз, документтери дайын. Булар медиктер, бирөө 24 жыл иштеген, бирөө 42 жыл иштеген. Жогорку кеңештин ардак грамотасы менен сыйлоо боюнча. Рысбек Исламович, биз мурун карачы элек, сөзүңүз билгендечи. Азыр биздин комитет карабайт. Биз бир гана жанагы госнаградаларды карайбыз биздин комитеттен. Сиз, Рысбек Исламович, жана бүт документтер даяр болсо, сиз ошо биздин комитет бар, ошол ардак грамота боюнча ошолорго эле бересиз. Макул, рахмат, чоң рахмат. Комиссияга эле бересиз. Макул. Анда урматтуу депутаттар, Медерконович экинчи кылып карап берели. Баарыңар макулсуңарбы? Жок, анда экинчиси. Биринчи маселе 3-чү окуу, ошондуктан. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибин толугу менен бекитип коелу. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Чоң рахмат. Анда ишти баштасак. Биринчи маселе Кыргыз Республикасынын айрым заң актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугунун тамекини, никотинди, керектөөнүн кесепеттеринен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн жана аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жөнүндө. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору демилгечилери Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттары Ормонов, Сыдыков, Сатыбалдиев, Түмөнбаев. Бул маселе боюнча комитеттин жыйынына тиешелүү жетекчилер да чакырылган. Тиешелүү министрликтердин жетекчилери, өкүлдөрү чакырылган. Жогорку Кеңештин аппаратынан тиешелүү бөлүмүн менен биргеликте мыйзам долбоорун 3-чү окууга даярдоонун жүрүшүндө техникалык жана редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү киргизилди. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар? Элмузар Акич, сизге сөз. Ушун талкууда жок өткөрүп койбойсузбу, Венера Калыбековна, 3-чү окууга? Рахмат, Элмузар Акич, биз абдан жакшы талкуулаганбыз, 2-чи окууда дагы өздөрүбүздүн сунуштарыбызды да бергенбиз. Анда, урматтуу депутаттар, каршы болбосоңуздар, анда комитеттин корутундусун окуп коеюн. Комитеттин корутундусу: аталган мыйзам долбоору жактырылсын жана аны 3-чү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Бул маселе боюнча баяндама жасоо социалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Райым Бачаева жана Ормоновго тапшырылсын. Бул маселе боюнча Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин жыйналышына тиешелүү министрликтердин жетекчилери да чакырылсын. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Чоң рахмат. Экинчи маселе. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Алиев Медер Кубанычевич тарабынан демилгеленген жаштар арасында банги кылуучу каражаттарды, акыл эске таасир берүүчү заттарды жана алардын пресс-курлорун мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүү чаралары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун долбоору тууралуу бул маселе боюнча депутат Медер Кубанычев, сизге сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу чакырылгандар, урматтуу кесиптештер.
акыркы 21-кылымдын интернет пайда болгондон бери эң көйгөйлүү маселелердин бири өспүрүмдөр жаштардын арасындагы наркотикалык, синтетикалык заттардын жайылышы, колдонушу болуп атат. Жүздеген, миңдеген жабыркаган ата-энелер, сынган тагдырлар. Менин кыскача презентациям бар эле, бул багытта изилдөө жасадык. Азыр ачык булактардан алынган презентациянын алдында бир топ массалык маалымат каражаттары иликтөө кылды. Массалык маалымат каражаттарынын ар түркүн көз карандысыз эксперттери, мамлекеттик деңгээлдеги ошол эле учурда ар кандай көз караштагылар бир 3 мүнөттүк көз чаптырып койсоңуздар. Среди проблем, стоящих сегодня перед обществом, на одно из первых мест выходит проблема наркопотребления и наркооборота. Сегодня, наверное, нет ни одного человека, который хоть раз бы в жизни не сталкивался с рекламой наркотиков. Она повсюду, на гаражах, в подъездах, на просторах интернета и не только. С 2020 года по нынешнее время обращаемость увеличилась в разы. То есть с каждым годом она растет в десятки. Наиболее распространены сейчас в Кыргызстане это аптечные наркотики, Урматтуу кесиптештер, жакшы эле угулуп атабы? Жакшы, ввиду их, к сожалению, доступности. То есть есть такой момент, что могут даже ребята приобрести их без рецепта в аптеках. По словам специалистов, большая часть наркозависимых – это молодежь. Они даже не успевают понять, как стали наркоманами. Социалдык тармактарда тараган бул тасма уландарды айоосу сабап жаткан окуянын бир чети гана. Аягына чейин көрүүгө жүрөк чыдабайт. Мындай тасмадан бир канчасы чыккан. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча белгисиз адамдар өздөрүн милиционер катары тааныштырып, баңгизат сатуучуларды ээн жерге алып барып сабашкан. Ошондой эле принцесса Дури аталышындагы интернет дүкөнүнөн уурдалган баңгизат үчүн кечирим суроого мажбурлашкан. Попробуешь, вот, я же попробовал, ничего, у меня все нормально. Но на самом деле, к сожалению, это не так. Чисты случаи, когда ребенок, употребив один раз, уже попадает в тяжелую зависимость. Мен билгенден бул телеграм-канал, бул баңгизатын саткан дүкөн бир гана Кыргызстанда эмес, кошуна Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга чейин иштеген ири интернет дүкөн экенин билем. Бүгүнкү кармалган адамдар булар курьерлер болушу мүмкүн. Курьерлер бул кылмыштуу чынжырчадагы эң биринчи тепкичтеги адамдар. Алар деген админди же болбосо дүкөндү уюштурган адамдардын ээлерин эч качан көрбөйт. Бибосуновдун айтымында принцесса Дури сыяктуу баңгини онлайн саткандарды табуу абдан кыйын. Анткени булар акчаны аягында биткоин менен чыгарып кеткендиктен санарип изи дээрлик калбайт. Бирок күчтүү IT адистерин тартуу менен каналдардын ээлерин аныктаса болот дейт. Этот интернет-магазин мы уже тоже отслеживаем уже где-то 3-4 лет. Покупатель идет на точку, которую ему указал магазин, и ищет там наркотики. Наркотики обычно закладываются в укромных местах, в подъездах или во дворах. Сейчас просто вал подростковой наркомании, он захлестнул старшеклассников. Неман аптекасында бул ишке жок, мындай нерсе болбойт деп буга чейин айтылып келген. Biz bugün karma отырабыз. Было принято решение непосредственно усилить контроль за реализацией этих препаратов. Вот эти наркоманы, какие-то в аптеке тут соседние продают наркотическое вещество, и у них крыша едет. Вот они, целый день вот так сегодня. Уже неделя вот так. Где-то мектеп окуучулары 17, Балдар, кыздар да бар бу? Кыздар да бар. Эми мунун ичинде бул гана эмес. Кандайдыр бир мындай таблеткалар бар экен, лирика дейт, мынакей. Кулактар болуңуздар. Өтө опурталдуу. Бизде азыр Бишкек шаары ичинде ушундай балекеттин баары болуп жатат. Заведующиңер номерин бергиле мага. Саламатсыздарбы, биздин рейтинг KG каналынын көрүүчүлөрү. Биз адаттагыдай эле аптекаларга рейдти жүргүзүп жүрөбүз. Бүгүн биз экинчи бөлүгүн тартуудабыз. Аптекалардын эң чоңу деп эсептелген Неман аптекасына кирип өзүбүздүн рейтибизди жүргүзсөк, алар эч кандай багыттамасы жок эле мага тропикалык дарыларды сатты. Не сатып атасыңар муну без рецепта? В результате оперативно-розыскных мероприятий была пресечена преступная деятельность международной наркогруппировки, занимающейся сбытом наркотического средства мефедрон. Был выявлен факт распространения школьниками синтетических наркотиков. Вот для меня самым ужасным... Рашид, токтоп турчу. Урматтуу кесиптештер, 3 мүнөттүк видео. Көйгөйлүү маселе, тагдырлар, өлүмдөр
бир аз тынчтанып угуп койсоңуздар, өзгөчө чакырылгандар. Аппараттын кызматкерлери беготня кылбай турсаңыздар, рассеивается внимание, сиздерден суранычы. Бизди жалпы дүйнө жүзү көрүп атат. Кой туруптур, эми кое бер. Я лечил парня, прошло много лет, потом мне звонит его мама: доктор, срочно приезжайте, срочно приезжайте. Прошло около 5 лет. Я приехал, выяснилось, что он опять начал. Успешно бизнес-вумен, очень небедные люди, в шикарном доме, а он лежит, мама стоит на коленях, целует пальцы на ногах воскового цвета и говорит: сыночка, вставай, сына, встань. А он уже не встанет, он уже никогда не встанет. Он уже минут 20-30 как умер к моему приезду. Көңіл бұрғаныздарга рахмат. Бұл бүт ачык маалыматтардан алынган кыскача жыйынды. Өзүңүздөр көргөндөр бүт аттуу аштуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү коңгуроо кагып атат. Синтетикалык, наркотикалык заттар мектеп окуучуларынын, өспүрүмдөрдүн арасында азыр болуп көрбөгөндөй күч алды. Себеп дегенде интернет аркылуу наркотикалык заттарды, баңгизаттарды сатып алыш абдан жеңил болуп калды. Абдан оңой болуп калды. Ошончо мыногу маселени биз жарым жылга жакын изилдедик. Башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги, баңгизатка күрөшүү кызматы, департамент пробации, жеке ата-энелер, жабыркагандар баардыгы менен иш алып барып изилдөө кылдык. Ошонун жыйынтыгында токтом долбоорун демилгерейли деп чечтим. Сунуш кылайын деп урматтуу кесиптештерге. Аталган маселеге көңүл буруп, иш чараны күчөтпөсөк келечек коркунучта. Анда кыскача презентациям бар эле, 1-5 мүнөттүн тегерегинде, урматтуу кесиптештер. Токтом долбоорун эмне үчүн сунуштап кабыл алышыбыз керек, аргументированно. Урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар, сиздердин назарыңыздарды өзгөчө маселеге бургум келип турат. Бул келечектин маселеси, эртеңки мамлекеттин маселеси. Бери жагы көйгөйлүү, ары жагы трагедиялуу маселе. Жүздеген, миңдеген жаш балдардын сынган тагдырлары. Жүздеген, миңдеген ата-энелердин көз жаштары, үй бүлөлөрдүн бузулушу. Тактап айтканда, кыргыздын жаштарынын арасында баңгиликтин, наркозаттардын кеңири жайылып колдонушунун маселеси. Урматтуу кесиптештер, дүйнөдө Бириккен Улуттар Уюмунун изилдемесинин негизинде 3 эң чоң криминалдык бизнес бар, акча алып келе турган. Курал жарак сатуу, обороту 100 миллиард долларды камтыйт. Адам сатуу экинчи орунда, обороту 28 миллиард долларды камтыйт. И эң биринчи орунда баңгизаттарды сатуу. Наркоторговля көлөмү 300 миллиард долларды камтыйт экен. 21-кылым маалыматтык технологиялардын өнүгүшү менен Кыргыз Республикасы гана эмес, бүткүл дүйнө жаңы коркунучтарга жана тобокелчиликтерге дуушар болду. Кылым карткан касиеттүү кыргыздын жакшы сөзү бар. Бир таяктын эки учу бар. Или же, как говорят русские, у каждой медали есть 2 стороны. Ансыңарындай, интернеттагы адам баласынын турмушуна келгенден баштап, бир тарабынан жакшылыктарды алып келсе, бир тарабынан өзү менен кошо жаман жагындагы алып келди. А дегенде, биздин азыркы заманда интернет аркылуу баңги кылуучу заттарды, наркотикалык средстволарды сатып алуу оп-оңой жеп-жеңил болуп калды. Маселен, мындан бир нече жыл мурун нарко колдонуучулар салттуу түрдө героин, кокаин, шалва колдонушса, азыр болсо алардын орун басып, жаңы биринчи орунга синтетикалык баңгизаттар чыкты. Алар эмне? Алар спайс, алар мефедрон, алар соль, жана башкалар. Бул наркозаттарды адам мээсине таасири абдан чоң. Ден соолугуна алдаганча күчтүү, берки героин, кокаиндерге караганда. Адам баласы 1-2 жолу колдонгондон кийин ал адам өмүр бою тузакка түшөт. Тем более өспүрүм, өсүп келип аткан организм болсо. Андай адам өзү эле кыйналбастан, өзүнүн үй бүлөсүн, жакындарын, ата-энелерин ачуу турмуш көрсөтүп аткандай, жалпы эле коомду кыйнай түйшөлтөт. Урматтуу туугандар, кейиштүү, өкүнүчтүү жагдай, азыр каалаган адам Telegram мессенджер каналдар аркылуу синтетикалык наркотиктерди, психотроптук заттарды каалаган учурда, каалаган өлчөмдө сатып алса болот.
Урматтуу туугандар, баардыгыңыздарда сотка бар. Баардыгыңыздарда Telegram деген приложение бар. Абдан жеңил болуп калды наркотик заттарды сатып алууга. Мурда, маселен, банги заттарды, наркотиктерди сатып алуу үчүн кылмышкерлердин тилинде айтылгандай нарко колдонуучу атайын яма, атайын барыгаларга барып алса, азыр интернет аркылуу абдан жеңил болуп калды. Эч кандай тоскоолдук жок. Карап көрүңүздөр, мына Telegram канал аркылуу этикалык көз караштын негизинде, коопсуздук көз караштын негизинде атайын тамгаларын жабыштырып койдук. Көрүңүздөр, бул Кыргызстанда азыр иштеп аткандар. Любойуңуздар Telegram канал аркылуу кирип, каалаган өлчөмдө, каалаган синтетикалык затты эч кандай тоскоолсуз заказ кылсаңыздар болот. Эч кыйынчылыгы жок. Принцесса Дури дегени бир топ ызычуу коомдо резонанс жаратты эле. Бирок дагы деле иштеп атат. Telegram каналга кирип көрсөңүздөр. Эмки слайд. Булар кылмышкерлер өзгөчө платеждик системага өтүп алыптыр. Маселен, контактсыз жарнамалайт жана сатат. Мисалы үчүн илгери наркотик заттын кумарына, тузагына түшкөн адам атайын кылмышкерге барып контакттуу түрдө сатып алса, азыр интернетте контактсыз. Платежный системалар эмнелерди колдонушат? Куви банк, Яндекс деньги, Вебмани, Ипорт. Өзгөчө алдыга продвинутый болуп кетип, кылмышкерлер биткоин, криптовалюталарды колдонуп өтүшүптүр. Мына Азаттыктын иликтөө өзүндө бул абдан татаалдаштырат экен кылмышкерлерди кармаганы. Себеп ошол интернет дүкөндөрдүн жетекчилери Мексикада отурушу мүмкүн, Россиянын бир федерациясында отурушу мүмкүн, же коңшу Казакстанда. 2023 жылга карата Саламаттык сактоо министрлигинин берген маалыматы 7672 адам каттоодо турат. Нарко колдонуучу болуп, өспүрүмдөрдүн арасында. Бирок, урматтуу туугандар, бул маалымат толук көрүнүштү чагылдырбайт. Себеби көпчүлүгү кайрылгандар жеке клиникаларга кайрылат. Кыргыздар уят болбой эле, эл эмне дейт? Жакшынакай үй бүлөдөн жаш өспүрүм, студент ушундай наркоман болуп чыкты дейт деп жашыруун. А дегенде, бул реалдуу сандар ачуу турмуш көрсөтүп жаткандай 20 эсе, 100 эсе көп болушу мүмкүн. Урматтуу кесиптештер, биз сураган Ички иштер министрлигинин статистикалык маалыматына да көңүл бурсаңыздар, кайсы региондордо банги заттарды колдонуу көбүрөөк экен. Эмки слайдка өтө берели. Бул башкы прокуратуранын маалыматы. Эң көбү Бишкек шаары, Ош шаары, Чүй областы. Төмөнүрөөк жагы бул Баткен областы, Нарын областы. Эмкиге өтө берели. Расмий ачык булактарда 6000 тоннадан ашык наркотикалык заттар 2023 жылы было изъято со стороны сотрудников Министерства внутренних дел. Эмки слайд. Кыргызстанда мурда 18 жаштан баштап бангиликке кабылып жаткандар тууралуу айтсак, азыр өспүрүмдөрдүн, жаштардын синтетикалык наркозаттарды колдонгонун болуп көрбөгөндөй көрүп жатабыз. Кыргызстанда жаштардын бангилик көйгөйү үрөй учурган көрүнүшкө айланды. Мектеп окуучулар, студенттер синтетикалык дарыларды колдоно баштады. Өзгөчө дагы бир көңүл буруу маселе бул аптекалык наркомания. Абдан оор кейиштүү акыбал болуп калды. Өзгөчө Бишкек шаарында. 10-11 класстын окуучулары, студенттер, дарыкана деп аталган наркомания пайда болду жакын арада. Мындан маселен бир нече жыл мурун жаштар, эми бардык адамдар өз учурунда жаш болгон. Кантип көңүл ачат эле. Пиво, арак, вино, тамеки чегишсе, азыр болсо оор синтетикалык наркозаттарды колдоно башташты. Аны колдонгон адамдын мээсинин иштөө функциясы кайтарылгыс бузулат. Дүйнөгө болгон мамилеси бузулат. Жөнөкөй тил менен айтканда кадимки айбандан айырмасы жок болуп калат. Такталбаган бейрасмий маалыматтарга ылайык резонанстуу бир гана маселени айтайын. Ошону изилдеген, катышкан инсандар айтып беришти. Алтын казына ресторанында өзүңүздөр билесиз, 2 жаш бала бир жаш кызды зоруктап койгон. Так ошол аптекадан алынган күчтүү мээге таасир этүүчү психотроптук заттарды чегишип алып туруп акыл эзинен кетип калган.
Қанша жаштардың арасында суицид болып отыр. Так ушул аптекадан алынған дарылар. А бирок родители боятся огласки и стыда и замалчивают. Так, емки слайд. Урматтуу агайым туугандар, юридикалык илимде тармакта ар бир кылмыштын артында есть соучастник, исполнитель, подстрекатель, заказчик. Ошондой эле наркозаттарды азыр жаштарга таратып аткан кылмышкерлердин дагы өзүнүн классификация формированиясы бар. Мына көрүңүздөрчү, уюштуруучусу бар. Мындайча айтканда жетекчиси. Ал чет мамлекетте отурушу мүмкүн, телеграмда каналдар аркылуу. Же Кыргызстанда. Графитчик. Өзүңүздөр шаарда жүрсөңүздөр көрөсүздөр. Көп кабаттуу үйлөрдө, королордо спрей менен жазылган. Атайын жалданма булардын кызматкерлери. Адрестерин, даректерин жазып кетет. Маркетолог. Булардын атайын күчтүү иштеген маркетологдор да бар экен. Интернет каналдар аркылуу кайсы курактын категориясына жайылтыш керек. Кайсы курак айрылуу кат бар, наиболее уязвимый. Өздөрүн куратору бар. Ар бир топтун жетекчиси бар, кассири бар. Анан эң кейиштүү, эң төмөнкү чынжырчада турган бул закладчик. Акыркы преступлениени завершать эткен ошол бараттагы закладканы коет. Урматтуу агайым туугандар, Россиянын кең талааларында жүздеген кыргыздын жаштары азыр ушул закладчик болуп, кылмыш жолуна тартылып, түрмөлөрдө отурат. Кээ бирлери билип кылгандары бар, кээ бирлери билбей кылгандары бар. Эмкиге өтө берели. Аптекалык наркомания. Урматтуу туугандар, өзгөчө көңүл бурчу маселе. Бүгүнкү күндө жаштардын арасында өзгөчө аптекалык наркомания күчөдү. Мээге күчтүү таасир этүүчү дары-дармектер. Алар өзү только врачтын рецепти менен берилиши керек. Не то, что өспүрүмгө, а даже любой чоң, кары-картан келеби, пенсионер келеби, строго по рецепту продавец аптеки должен отдавать эти лекарства. А бирок жанагы журналисттик иликтөөдөн ачып көрдүңүздөр. Неман деген компаниядан, дагы башкалары да бар аптекалар. Эч кандай рецепти жок. Жаш балдар болобу, улуу мун болобу, сата берет. Кээ бирлери даже бизнес кылып атат. Ошол 250 сом турган дарыларды кымбатыраак сатат. Атайын кодовое словону айтса. Күчтүү таасир этүүчү дары-дармек препараттар. Так, эмкисине өтө берели. Мынаки алардын аталыштары. Лирика, Самнол, Линарус, Триганде. Анан эң күчтүүсү бар, Тропикана деген. Өзгөчө СИЗОдо отургандар, түрмөдө отургандар дарыланышыбыз керек деп ушул дарыларды заказ кылып дагы ошол жакта кумарга батышат. Жаш балдар абдан көп колдонуп атат мына ушуну. Журналисттик иликтөөдөн дагы ачык видеокамералар менен бүт көрдүңүздөр. Арзан дарылар, бирок рецепт менен берилиши керек. А рецепти жок эле сатылып атат. Ушуну көзөмөлдөш керек да. Урматтуу агайым туугандар, кейиштүү нерсе, жаман айтпай жакшы жок дейт. Буну да белгилей койбоого болбойт. Негизи алгачкы күрөштү баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүрүшүнө каршы күрөшүү кызматы бар Ички иштер министрлигинин алдында. Ошолордун арасында тилекке каршы өкүнүчтүү кейиштүү жагдайларды айтпай кетүүгө болбойт. Атаңдын көрү дүнүйө деп баш чайкагандан башка арга жок. Ошол ийим алдында дагы кээ бир кызматкерлер, мен бардыгы дебейм, кээ бир кызматкерлер өздөрү наркозаттарды сатып кармалгандары бар. Бул деген өтө одону, өтө жат көрүнүш. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги мындай нерсени өзүнүн көзөмөлүнө алышы керек. Мындай нерсе кайталанбашы керек. Ачык маалыматтардан көрүңүздөр. 2 оперуполномоченный в подставе с наркотиками. Мына ушу СБНонун кызматкерлери. Атайын кармайт дагы 20 000 сомдон 5 000 долларга чейин сындырышат. Эмки слайд. Мынакей. МВД-КР. В связи с задержанием 5 сотрудников, покрывавших наркоторговлю, наказано 18 человек. МВДнын жетекчилиги чара көрүптүр. Бул деген сөз, урматтуу агайым туугандар, Ички иштер министрлигинде, менин жеке пикиримде, татыктуу, достойный офицерлер жок эмес. Бар. Аларга ыраазычылык, рахмат айтышыбыз керек. Но, к сожалению, есть и оборотни в погонах. Катуу жазаланышы керек алар. Эми, урматтуу агайым туугандар, мыйзамдуу жагына көңүл бургум келет.
Биздин алгачкы баш мыйзам балдар жөнүндө эмне дейт? 20-берене балдар Кыргыз Республикасынын эң баалуу байлыгы. 25-берене ар бир адам ажыратылгыс жашоо укугуна ээ, адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кол салууга жол берилбейт. 27-берене ар бир бала анын дене оюнун өнүгүүсү үчүн зарыл болгон жашоо деңгээлине укуктуу. 23-берене адам укуктары жана эркиндиктери Кыргыз Республикасынын жогорку баалуулуктарына кирет. Алар түздөн түз колдонулат. Бардык мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын ишинин мааниси менен мазмунун аныктайт. Бул деген кеп, урматтуу аткаруу бийлигинин өкүлдөрү, урматтуу биздин кесиптештер, ар бир кылган иш аракетибиздин маани мазмуну бул адамдардын укугу, ден соолугу, өмүрү. Ошонун арасында жаш балдардын. Эми урматтуу кесиптештер, токтом долбоорун сунуштап демилгелеп чыктык. Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, эгерде колдоп берсе, бул боюнча иш-чаралар жүрмөкчү болот. Ар бир 3 ай, ар бир 6 ай тиешелүү министрликтерди, Минздрав, МВД, прокуратура, аптекаларды көзөмөлдөөчү Минздравдын алдында органдар келип, отчет берип турушат. Кылмыштуулук өсүп атабы, төмөндөп атабы, кандай болот? Жалпы токтом долбооруна токтобойн, бирок кыскача айтайын, токтом долбоору эмнени камтыйт? Биринчи очеред, жанагы аптекаларда рецептсиз жаш балдарга сатылып аткан дары-дармектерди көзөмөлдөйт. Ошолорду рецептсиз саткан сатуучуларды жоопкерчиликке тартат. Могу телеграм каналдарда бесконтрольно сатылып аткан синтетикалык наркозат дүкөндөрдү бөгөт коюу өз учурунда. Бул албетте оор, бул албетте татаал, кибер преступлениялердин катарына кирет. А бирок иш алып барышы керек бул багытта. Дагы башка сунуштардын бири агентство по контролю наркотиков деген мурда өзүнчө мекеме бар эле. Азыр Ички иштер министрлигинин алдындагы орган. Ушуну биз сунуштайт элек, өзүнчө министрлер кабинетинин түзүмүндө отдельный орган болсун. Өзүнүн күчтүү IT специалисттери менен, өзүнүн күчтүү опер кызматкерлери менен, аналитикалык борборлору менен. Ошону менен, урматтуу агайын туугандар, жыйынтыктап жатып, өзүмдүн докладымды, урматтуу кесиптештер, урматтуу туугандар, келечек коркунучта. Мамлекет канча мектеп, больница, жолдорду салбасын, баары бир тыйын болуп калат. Эгерде бүгүнкү жаштарды жоготуп алсак. Жаштар эртеңки муун, эртеңки келечек. Жаштар эртеңки Кыргызстаныбызды карегинде сактап кете турган муун. Эгер алар өздөрү өзүн сактай албай атса, кантип мамлекетти сактайт? Кантип Кыргызстаныбызды коргойт? Урматтуу туугандар, кайдыгер болбойлу. Бул оор апатты көз жазында калтырбайлы. Мамлекет, коом, ата-энелер биргеликте бул балени жеңгенге аракет кылышыбыз керек. Ошону менен бирге, урматтуу туугандар, МВД, Департамент пробации, Министерство образования, Минздрав, тиешелүү органдар менен изилдөө жүргүзүлдү, журналисттер менен. Ошонун арасында эң жабыркагандар булар ата-энелер. Ошол өспүрүмдөрдүн, жаш балдардын ата-энелери. Ыйлагандарын көрсөң, бул жүрөгүң сыгылат да. Мурда наркозаттарды колунда бар үй бүлөлөр колдонсо, же тескерисинче неблагополучный үй бүлөлөр колдонсо, азыр масса болуп атат. Себеп интернет ошондой мүмкүнчүлүк берип койду. Бесконтрольно. Ошол ата-энелерди дагы чакырдык. 2 ата-эне келди. Себеп көп ата-энелер тартынат, уялат, эл эмне дейт деп. Балам наркоман болуп кетиптир деп. Ушу 2 ата-эне менен сүйлөшүп, бир 3 мүнөттөн кыскача сөздө берип койсок, себеп эң жабыркагандар ушулар да. Бириси Аня Губаренко деген, экинчиси Бүбүсара Рыскулова эжеке. Анан ушул тармакта 30 жылдан бери иштеген дагы эксперт Эстебесова Батма. 3 мүнөттөн кыскача сөз берип койсок, урматтуу ата-энелер, сиздерге биринчи ыраазычылык билдиребиз. Азыр айткан сөзүңөрдүн негизинде силер 100 ата-энелерди сактап калышыңар мүмкүн. Баласы наркоман болуп кетиштен. Ушул жагдай кандай болуп атат? Эмнеге көңүл буруш керек? Балдар эмнеге ошого кетип атат? 3 мүнөттө бир кыскача айтып койсоңуздар.
Элмирза Аракевич, сизге сөз. Медер Қуаныш, сізге чоң рахмат. Мен ойлаймын, урматтуу коллегалар, Медер Қуаныштан башка берде кыйын убедительный сүйлөй турган адамдар деле жок. Ошондуктан колдоого коюп эле добуш берип токтомду колдоп койчу. Мен сунушум. Биз сүйлөп эле коелубу? Сиздерге рахмат. Билебиз, Медер Кубаныч и так достойно, татыктуу, аны убедительно сүйлөштү. Элмирза Аракевич, сунушуңузга чоң рахмат. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо кыскача ойлорун билдирип коюшсунчу. Себеп айткан сөзү башка ата-энелерге кулак кагыш болсун деген эле ойда, Элмирза Аракевич. Кыскача айтып коюңуздар. Медер Кубаныч, бир кишини угалы, макулу, үчүн эмес, бир кишини эле угалы. Саламатсыңарбы? Урматтуу Медер Алиевич, аябар эмоциональный презентация болду. Мен ошо созависимый адам катары мына 30 жылга жакын кризисный центрди жетектеп келем. Өзүм психолог, укук коргоочумун. И в то же время я созависимый родитель. Бир муун жоголду, урматтуу туугандар. Бир муун, ошо мына менин уулум ачык эле айтайын, 45ке чыкты. Ошонун арасынан ушул эле адам тирүү калды. Ушул эле адам тирүү. Анан эми кийинки муун кайка баратабыз? Бул генофондко дагы бир изилдеген кишилер барбы? Мына эме мүмкүнчүлүгү чектелген балдар көп төрөлүп атат. Ошо 45 жаштагы балдардын эмеден балдардан төрөлгөн ата-энелер уялат, кээ бирде бизге келет. Мына эме Сооронбай Жээнбековго барганда биринчи эмеде мен суроо бергем да, ушундай десем, факты дейт. Анан ата-энелер келет бизге, психологторго жардам бериле дейт да. Анан көйметтесе Кыргызда жана уят деген болот. Вообще кантип эмесин тыштап койсо кийин кандай болот деген эмеде. Эртеңки күнүбүз эмне болуп баратат? Мына факты менен жакшынакай кылып презентация кылды. Муну эми закондорду көп эле кабыл алабыз. Мен көптөн бери эле ошого аралашып келатам. Бирок анын иштешин кабыл алыш керек да. Мына ата-энелер кээ бирде баягы кумар оюндарын жапканда эмне каргайсыңар деп айтканда, ошо действительно таанышыңар болсо, ошо арасында жана укук коргоочулардын арасында каргышка калып атат. 7 атаңа чейин каргышта болсун дейт да. Ушул элдин генофондун, элдин жаш муундардын бузуп аткандар да. Бул жөн эле бул преступление. Ошого барабар болот да. Мен ойлойм, мына айттыңар, бирок анын кабыл алышы рахмат. Бирок ушунун иштешине, эгерде комиссия болсо, мен ошону киргизгиле комиссияга. Рахмат. Рахмат, Эжеке. Калбекова, мен жыйынтыктап койсом болобу? Урматтуу агайым туугандар, мен ойлойт элем, эмне себептен ата-энелер чакырылды? Бул ата-энелер изилдөөбүздүн биздин негизинде коркпостон массалык маалымат каражаттарына мурдатан бери коңгуроо кагып келип аткандар. Биз дагы этикалык көз караш жакшы карманып аракеттенебиз. Экинчи маселе, мыйзам долбоору болобу, токтом долбоору болобу, необходимо всесторонне подходить. Ошонун жыйынтыгында сөз берилсин деп айттым. Эми урматтуу кесиптештер, колдоп бериңиздерди өтүнөт элем. Рахмат, суроолор болсо дагы жооп беришет тиешелүүлөр. Рахмат, Медер Кубанычевич. Мен ойлойм, сизге суроо жок, себеби деген сиз орчундуу маселени көтөрдүңүз. Сизге чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, комитеттин чечимин добушка коем. Сөз бересиңерби 1-2 минутка? Биз атайын келдик. Баары макул, каршы жок. Эжеке, мен айтайын деп атам, мына жерде биздин созависимый орыс тилинде деп атат, постоянно чыгып атат да Фейсбукка. Ачып атат, ачык информацияны берип атат да. Ошону хотя бы бир уят Биз түшүндүк, эжеке, биз түшүндүк. Биз азыр ушул маселе боюнча иштейбиз. Министерстволор менен, ведомстволор менен баары менен иштешебиз. Сиз дагы келесиздер, биз дагы чакырабыз. Бул башталышы. Комплексный деп атам да, только силовой болуп атат да. Баягы кармап, түрмөгө Микрофонду өчүрүп койсоңуз, эжеке. Медицинский жагынан кечиресиңер. Ошо көйгөйлүк мен үчүн болуп атат да. Бул али биринчи гана комитетте. Бул дагы иштешебиз, эжекелер. Дагы силерди чакырабыз. Профилактиканы кошсоңор ошо токтомго. Сөзсүз түрдө. Урматтуу депутаттар, кийинки маселе.
Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин депутаты Талиева тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасында мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорунун концепциясы киргизилип жатат. Баяндама үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты Камиля Абдыразаковна Талиевага берилет. Бул маселе боюнча да тиешелүү министрликтер жана ведомстволордун өкүлдөрү да чакырылган. Урматтуу депутаттар, баяндама угалы. Камиля Абдыразаковна, сизге сөз. Рахмат. Урматтуу депутаттар. Чыгып кетсинчи Венера Калбековна анан кийин. Баштай берейин, Венера Калбековна. Баштай берейинби? Баштай бериңиз. Болуп кетпедиби тиги. Арыбаңыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Бул законопроект мыйзам долбоору бюджет жана фискалдык комитеттен да өттү. Биринчи окууда мына сиздерге профилиний дем бул жөлөк пул болгондон кийин. Бу жерде 18 бир эле мен өзүм эмес, биринчи окууда мына биз комитеттен, биздин комитет толук бойдон суранышты кирди, анан сиздердин комитетти киргиздим. Ошо 18 депутат болуп атат. Атын атабай эле коеюн. Мыйзам долбоору чынында бул өтө маанилүү, анан бүгүнкү күндүн талабына жооп берет, өтө керектүү. Мында ошол баягы биздин конституциянын 20-чы беренесинде, 27-чи беренесинде, анан 44-чү беренесинде жазылып турат. Бул баш мыйзамга каршы келбеген керектүү мыйзам. Балдар биздин эң баалуу байлыгыбыз Кыргыз Республикасында. Балдарга мамлекеттен кынтыксыз, кыйшаюусуз, эч каршылыксыз шарт түзүлүшү керек. Кыргызстандын аянтынын 94%-ын тоодо жашаган элдер түзөт. 94%-ын. Ошондуктан бийик тоолуу, алыскы жетүүгө кыйын болгон, анан чек ара статусун алган айылдардын ошол биз төрөлгөн жаш өспүрүмдөрдүн төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейин мамлекеттик жөлөк пул алынышы шарт деген ошол андан болгондо дагы ошол жашоо минимумунун өлчөмүнөн кем эмес жөлөк пул алууга мамлекеттен кам көрүүгө мына конституцияда да 44-чү берененин 2-чи бөлүгүндө жазылып турат. Жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес деңгээлде социалдык жөлөк пул алыныш керек деп. Ошол беренелерге ылайык бул мыйзамды биз мына 1 жыл бою иштеп чыгып, бир канча жолу талкуу болду. Биз мына өкмөткө эсептеп барып, ал жерде ошол концепциясын кыйшаюусуз колдошту, бирок алар ошол биз айткан сумманын тартыштыгын эске алалы деп атып, биз дагы ошого макул болуп, бир аз мындай ошол критерийлер менен гана киргизүүгө туура келип атат. Болгондо дагы тоолуу, алыскы жетүүгө кыйын, чек ара статусу бар айылдардын 3-чү төрөлгөн балага деп. Биз 1-чи баладан баштап эсептедик эле. Анан ошол 3-чү бул баягы мен өткөндө дагы жогорку кеңеште статистиканы, демографиялык статистиканы көтөрүп чыкканмын. 19-чы жылдагы, 20-чы жылдагы, 21-22-чы жылдагы ошол төрөттүн статистикасы бул жакшы эмес. Биз демографиялык саясатты дагы биз эч унутпашыбыз керек. Мына конституцияда жазылып турат 20-чы беренеде. Балдар биздин эң зор байлыгыбыз деп. Андан ашык сөздүн кереги жок. Мына ошондуктан биз ошолорду эске алып, бүгүнкү биз ошол бийик тоолуу айылдар реестринде 790 немени 2-чү, 3-чү, 4-чү слайдты улам көрсөтө бергиле, карап алсаң көрсөңөр болот. 790 айыл кирет экен, ошол бийик тоолуу деп. Бул дагы азыр былтыркы жылкы жогорку кеңештин токтомунун негизинде кайрадан карап чыккыла реестрди деп
бүгүнкү күнү ошол токтомду бир канча жолу ошол жумушчу топ өкмөттүк дагы эле иштеп бүтө элек да. Ошол 790 кирген айылдарды гана биз эске алып эсептеп чыктык. Ошондо акыркы статистика боюнча бизде 102 миң бала, так, 102 миң бала. Ошол балдардын саны 102 миң экен. Анан биз акыркы эсептөөбүз боюнча биринчисинде 15 миллиард деп өкмөт абдан оор деп аткан. Анан биз ошол 3-чү бала деп, алтын бала программасы деп биз кайрадан иштеп чыгып, төрөлгөн 3-чү балага гана анда берилсин деп, бүгүнкү акыркы цифра 7 миллиард 374 миңди түзүп атат. Бул 2 эсе азайды. Сумма 2 эседен ашуун даже азайды. Анан 7-8 слайдты да көрсөтсөңөр, биринчи кезекте бул бүгүнкү күнү алып аткан балдар 102 миңдин 11 гана пайызы пособие алат, 11 гана пайыз алат экен статистика боюнча. 11 пайызы 17 миң бала. 11,7% алат экен. Биз толук ошол балдар бай кеде экенине карабай төрөлдү. 3-чү бала төрөлгөндө сөзсүз түрдө жашоо минимумунун 70%-ын алыш керек деп атабыз. Бүгүнкү күнү 30% гана алат экен. Жашоо минимумунун 30%-ын түзгөн гана балдар алат. 11 гана процент алат экен. Ошол тоолуу алыскы шарты оор. Эми албетте тоолуу дегенде белгилүү ал жерде инфраструктуралык түзүм, шарт бүт. Мен эми анын баарын айтып отурбайм. Биринчи концепциясы ошолорду эске алып, биз сурап аткан сумма мына ушуга жетип атат. Анан эми бу жерде жакырчылыктын деңгээлдери бар. Кайсы облустарда жакырчылыктын деңгээли канча пайыз статистикада бүт көрсөтүлүп турат. Ошолордун баарын эске алдык. Эң бүгүнкү күндө ошол жакырчылыгы проценти жогору Баткен облусу, андан кийин Ош шаары, Жалал Абад облусу, андан кийин мына ушундай көрсөткүчтөр бар. Ошолордун баары эске алынды. Бул концепцияны мен колдоп берүүгө чакырам. Бул бүгүнкү күндө жашоо минимумунун өлчөмү 5862 сомду түзсө, алып аткан пособия 2440 сом. Биз ошого плюс 1660 сомду кошулуп туруп, ошол жалпы сумма 4100 алат экен бир бала. Ошондо 3-чү төрөлгөн бала 4100гө. Биздин мыйзам долбоору боюнча 3 жыл бою бала төрөлгөндөн баштап ал бай кедейге карабай туруп, ошол 4100дөн бала мамлекеттик жөлөк пул алат. Биз аны алтын бала программасы деп койдук эми бул. Анан бул мына ушундай цифраны берип атат. Ошондуктан биз бүгүнкү күндөгү тоолуу алыскы чек арада статусу бар айылдарга барган жашаган балдарыбыздын ошол 11,7 гана пайыз алгандыгы бул конституциялык ченемдерге каршы келип атат деп. Жок дегенде эми бара-бара түзөлөт. Биз пилоттук кылып гана алып атабыз буларды. Перспективада Кыргызстан боюнча жакына тиги балдарды биз балдардан аябашыбыз керек. Бул 15 миллиард деп өкмөттөн да көп болот. Эгер жалпы төрөлгөн бала 3 жашка чейин ала турган болсо, биз поэтапно кылып атабыз эми. Бул биринчи этабы ошол бул пилоттук райондор. Мына реестрде да кайсы айылдар кирет. 790 айылдын ошол төрөлгөн балдар 3-чү баладан баштап гана алат. Мына мыйзамдын негизги мазмуну ушундай. Ошол концепциясын биринчи окууда колдоп берүүңүздөрдү суранам. Рахмат. Рахмат, Камиля Абдыразаковна. Урматтуу депутаттар, баяндама бүттү. Кимде кандай суроолор бар? Калбековна, менде. Аида Исатбековна, сизге сөз. Рахмат, Венера Калбековна. Камила Абдыразаковна, албетте бул мыйзам долбоорун мен колдоймун. Чындап айтканда өтө керектүү, өтө маанилүү мыйзам. Менде дагы бир-эки сунуш бар эле. Анан убакытта кармабастыктан мен сунушумду кагаз түрүндө эскеріп атайын. Рахмат. Рахмат, Аида Исатбековна. Сунуштар болот. Камиля Абдыразаковна, ошондо экинчи окууга биз дагы даярдап беребиз ого.
Анда урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Рахмат. Кийинки маселе. Кечирим сурайм, бул мыйзам долбоорунан тышкарыда менин суроолорум бар эле да, представителям Минсоцтруда. Азыр просто кетип калат. Баатыр энелер тууралуу. Жылдыз Арстанбековна, мага деген ошо көп деген биздин баатыр энелер кайрылып атат да, жанакыл төш белгиси боюнча. Урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу Ошо берилген төш белгилери алган күндөн бери карарып кетип, мындай тагына албай атабыз дейт да. Ошону бир жаңылап кайтадан жаңы тапшырсак болобу же кандай ошонун эмелери бар, жолдору бар? Айтып койсоңуз, көп деген баатыр энелер кайрылып атат да ошо мага. Саламатсыздарбы, Аида Исатбековна, бул маселе ошо өз алдынча жергиликтүү бийликке кайрылышат. Ал жерден мамлекеттик райондук администрациядан, анан президенттин областтагы ыйгарым өкүлчүлүк аркылуу келет да булчу. Биз аркылуу ошол пенсия укугу жок баатыр энелер гана биздин министрлик аркылуу ай сайын социалдык жөлөк боло алат да. Бүгүнкү күнү ошол 114 баатыр эне биз аркылуу алышат. Жылдыз Арстанбековна, мен туура түшүнүп атам, ошондо баатыр энеде бар статусу бар энелер ар бир ай сайын эме пенсияга чыккандан кийин ала алышат, туурабы? Пенсияга чейин ала алышпайт. Ооба. Анда азыр мен түшүнбөй калдым да, тагыраак жооп берип койсоңуз, ошо бага кайрылып аткан адамдар да угуп алсын. Бүгүнкү күндө ошо төш белгиси карарып кетип, тагына албай атабыз дейт. Ошону жаңыртуу маселеси боюнча кимге кайрылабыз, кандай кылсак болот деген маселе болуп атат да. Ошол кайрылгысы келген жарандар өз алдынча жергиликтүү бийликке кайрылыш керек. Анан баатыр эне менен бул 7-чи бала бир жашка толгондо ошондо кайрылса болот да. Жылдыз Арстанбековна, вы не совсем правильно меня поняли. Я говорю не о тех, кто хочет получить новый значок, а о тех, кому уже выдали, но, к сожалению, на сегодняшний день они все почернели, и они как говорится, их невозможно носить. Аида Исатбековна, бул маселе биздин министрликке карабайт, бирок сизге бүт жоболордун баардыгын көтөрүп, Хорошо, түшүндүм, сизге рахмат. расмий түрдө баардык ушул сунуштарды жазып берсекпиз. Рахмат. Кийинки маселе, урматтуу депутаттар. Билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жөнүндө аталган мыйзам долбоорунун демилгечиси Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары бул маселе боюнча комитеттин жыйынына тиешелүү мамлекеттик органдарында жетекчилери да чакырылган. Анда сөз, урматтуу депутаттар, мыйзам долбоор боюнча Эльвира Жалалбековна Сурабалдиева берилет. Рахмат, урматтуу коллегалар, саламатсыздарбы, урматтуу чакырылгандар, саламатчылык. 2023 жылдын 11 августунда билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жаңы редакциясы кабыл алынган. Анда 28-беренин 6-бөлүгүндө мектепке чейинки билим берүү уюмдарына тамактанууну уюштуруу ата энелердин мыйзамдуу өкүлдөрүнүн каражаттарын эсебинен жүзөгө ашырылары каралган. Ошондо билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 28-беренин 4-бөлүгүнө ылайык тамактанууну каржылоо булактары болуп төмөнкүлөр саналат да. Буга чейинки мыйзамда деле жазылып келген нерселерди окуп атам да. Биринчи республикалык бюджеттин каражаттарынан, экинчи жергиликтүү бюджеттин каражаттары, жеке жана юридикалык жактардын ыктыярдуу салган каражаттары, бул спонсорлор да. Төртүнчү ата энелердин мыйзамдуу өкүлдөрүнүн каражаттары, анан бешинчи Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар жөнүндө. Ошентип билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 28-беренесинин 6-бөлүгү каржылоо булактарынын тизмесин бир эле каржылоо булагына чейин кыскартып салган. Бул мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын тамактануусун каржылоо маселесинде карама каршылыктарды жараткан. Эми андан сырткары айтып кетсек, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 46-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык ар бир адам мамлекеттик билим берүү уюмдарына мектепке чейинки, жалпы негизги, орто жалпы жана баштапкы кесиптик билимди акысыз алууга укуктуу болот да. Эми урматтуу коллегалар, мындай болуп атат да, мыйзам кабыл алып калгандан кийин абдан чоң коомдо резонанс болуп, депутаттарды, жалпы парламентти бир топ сынга алып, өкмөткө деле бир топ сөздөр айтылды болуш керек деп мен ойлойм. Өкмөттөн корутунду келиптир да.
мыйзам долбоору боюнча максатка ылайыксыз деген корутундуда. Корутундуда ата энелер күнүнө 120 сом бир балага төлөсө, айына бул 22 күн. Көп болсо 2640 сом болот деп жазылыптыр да. Азыр ата энелер 1320 сом гана төлөшөт деген маалымат жазылып атат да. Анан дагы бир кызыктуу нерсе, райондорду өзгөчө бөлүп туруп, Каракулжа, Панфилов, Ысык Ата, Сокулук жана Токмок шаарында 100% ата энелер төлөшөт деген маалыматтар келиптир. Эми мен ойлойм, депутаттардын арасында райондорду жакшы билген депутаттар бар, анан ошол жерде жашаган элибиз жыргап жашап кеткен жок болуш керек деп ойлойм да. Анан мен коллегаларга кайрылып суранат элем да. Өкмөт биринчиден жоопкерчиликти өздөрүнө алышсын. Экинчиден, тамактануу, каржылоо булактары мен белгилеп кеткенде ошо ойдон калат. Бирок жалгыз эле ошол 6-пунктта дагы бир эстетип коеюн. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамактанууну уюштуруу ата энелердин мыйзамдуу өкүлдөрүнүн каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат деген пункту жокко чыгарылсын деп мен ойлойм. Бул мыйзамды коллегалардын баары колдоп берет болуш керек деп. Эгер суроолор болсо, биякта өкмөттүн өкүлдөрү да отурушат, мен да жооп бергенге даярмын да. Рахмат, бирок колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат, Эльвира Жыралбековна. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар? Элмирза Ракиевич, сизге сөз. Тиги айтсаңыз, Эльвира Жыралбековна, дошкольный мектепке чейинки дегенди расшифровать етіп беріңізші. Садики, да? Мектепке чейинки садиктер жөнүндө сөз болот. Детсад, балабакчалар. Балабакча. Ана мыйзамыбыздын максатын эки сөз менен айтып коюңузчу. Кыскача, эми бир жыл мурда парламентке 2 мыйзам келет да. Ошол 2 мыйзамды талкуулап жатканда реформа жакшы нерселери 2 мыйзам бириктирилет. Өкмөттүн жана депутаттардын инициативасынан келген мыйзам. Ортодо ушул 6-пункт кантип өтүп кеткени, бул мындай эми суроолор көп болду, талкуулар көп болду. Мы парламент сконцентрировался на приоритетных реформа жасай турган нерселер. Ушул пункт өтүп кеттир да, сөздүн ачыгы. Бул парламенттин чоң кемчилиги, бул абдан чоң сынга алынды. Анан мы должны свои ошибки тоже признавать. Есть, орысчасын айтып берсем, есть несколько источников финансирования. До этого все эти годы, эти источники финансирования, они существовали, были. Это вот источником финансирования питания являются там средства республиканского бюджета, средства местного бюджета. Третий, добровольно внесенные средства физических, юридических лиц, средства родителей. Четвертый, пятый, это другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской республики. Интересно, и был пункт номер 4 статьи 28, и почему-то 6-й пункт К, организация питания в дошкольных и образовательных организациях осуществляется за счет средств родителей, деп черным по белому прописали. И это 4-й пункт, он противоречит 6-му пункту на сегодняшний день. Мы должны просто убрать это противоречие. И Кабмин, пожалуйста, у Кабмина будет выбор. Я думаю, Министерство образования это тоже хорошо понимает, да, его представители здесь есть. Ошол 4-чү пунктта 5 источник финансирования. Ошонун бирөөсү родительский, да? Да, бирөөсү. Андан 6-чы пунктта кайталап койгонмун. Кайталап туруп, анан ошо 6-чыда отдельным именно только за счет родителей деп. И здесь, знаете, какая манипуляция идет? Когда родителям объясняют, ссылка идет, вот парламент якобы вот так принял, что только за счет родителей деп. А по факту они могут выбирать в пункте 4 из источников финансирования 5. Просто мы здесь, чтобы вот это вот как бы... Вот как тогда будет гласить? 6-й пункт как будет гласить? Или вообще 6-й пункт полностью мы убираем. И останется 5 пунктов. Как раньше работало, как раньше где было. Там уже лежит, да, вот этот родительский возраст? Да. Мне кажется, мы как будто парламент решили, Кабмин решили ограничить и немножко вот... Эльмирза Ракиевич, биз бул мыйзам долбоорду карап атканда, ошондой деген биздин депутаттардан демгечиси менен мыйзам долбоору, өкмөттүн мыйзам долбоору кошулган да, ошондо бул пункт кирген. А өзү негизи биздин мыйзамда 6-чы пункт жок эле. Жок болчу, депутаттардын мыйзамында жок болчу. Бул жерде бир бул киши айткандай коркунуч нерсе 6-чы пунктка лишь средства родителей дегенде эле болуп калды. Только деп жазып койгон, да? Потому что они уже дальше на более не рассчитывают. Ни на бюджет местный, ни на республиканский. Как бы
Өздері жазып алып, өздері түшінбей қалыптыр да бұны. Жок, эми 4-пунктта белгилеп, 6-пунктты эмнеге мындай карама-каршы киргизип койгонуна да мындай аябай таң калыштуу болуп калды да. Мен түшүндүм, рахмат. Аида Исабековна, сизге сөз. Рахмат. Эльвира Джеркалбековна, у меня вот такой вопрос, да, ну вот по поводу республиканского бюджета. Ну, в случае подписания данного, ну, вот законопроекта, который вы сейчас там предлагаете, да, мы успеем ли предусмотреть из республиканского бюджета на питание школы, садиков? Вы знаете, на моей практике, из моей практики прошлого созыва, да, из моей практики работы в Кабмине, у нас в этом году удивительно, я думаю, это такой огромный хороший фактор, да, на 2024 год бюджет 378 миллиардов сом. Это 4 миллиарда 200 тысяч долларов. Мы громко, я думаю, заявили о том, что мы, парламент этим гордится, я думаю, Кабмин очень сильно этим гордится, что у нас профицит 11 миллиардов сомов. И неужели на питание 5,5 миллионов сомов мы не найдем? Вопрос только в этом. Ну, я думаю, вам лучше, вы как говорится, представитель бюджетного комитета, вы хорошо владеете цифрами, и, конечно, мы поддержим данный законопроект, и очень даже будем рады, если, как говорится, с бюджета выделят да, финансирование на питание наших деток. Спасибо большое, поддерживаем. Рахмат. Бары да суроолор, урматтуу депутаттар. Менде бир суроо бар эле да, биринчи билим берүү министринин биринчи орун басары Муратбек Усенакунович, сизге. Ушул боюнча силер кандай иштерди кылып атасыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу Венера Калбековна, депутаттар, катышуучулар. Бул боюнча биз анализ жүргүзүп, билим берүү министрлиги өзүнүн сунушун жазган болчу. Негизи эле өзүңүздөр белгилүү, жалпы Кыргызстанда 26,4% эле бала акча менен камсыз болгон. Буга чейин 18 сомдон ошо бала акчаларга депутат айткандай каржыланып келген. Ар кайсы ошол айыл өкмөтүнүн райондук бюджеттерден шаарда болсо 18 сом, анан дагы ата-энелер тарабынан 18 болуп 36 сом менен төлөнүп каржыланып келген. Ошол бала акчаныкы. Анан биз ошол мазмунду окуп, ошол мындай жыйынтыктоо иретинде таблица менен свод кылганда өзүбүздүн эмебизди бердик элек, сунушубузду. Негизи бардык ошол бала бакчада тамак кылуу ылайыктуу мынтип жазылып калды деп атпайсыз. Биз ошону ата-энелердикине организация питания дошкольных образовательных организаций осуществляется за счет средств родителей, законных представителей деп турат. Ошондуктан биз ушундай сунуш бергенбиз. Ошол ата-энелердин эсебинен каржылансын депчи. Жалпы жыйынтыкта кандай чечилет? Биздин билим берүү министрлиги тарабынан ушундай сунушталган болчу. Бул эми биринчи окуу болгондуктан дагы андан ары талкууланат, чечилет деп ойлойбуз. Катуураак сүйлөңүзчү. Венера Калбековна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен мектепке чейинки билим берүү башкарманын башчысы Касымова Нурзида Бабакировна. Биз буга чейин ушул мыйзамды кабыл алганга чейин анализ кылып, максаттуу ушул пункт киргизилген. Анткени бүгүнкү күндө 1,147,000 бала дошкольный возрастта болсо, бала бакча кураганда, анын ичинен 220,000 гана бала бакчага барып атат, андан калган балдар барбай жатат. Ушул барган бала бакчага барган балдарга шарт түзүп берип, анан алардын тамак ашынын жарымын төлөп бергенде калган 900,000 баланын тамак ашка дагы мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Бала бакчага барганга дагы мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Биз максаттуу ушул жергиликтүү органдардын акчасы
инфраструктураны өнүктүргөнгө кетсин, кошумча имараттарды салсын, кошумча бала бакчалар менен камсыздап, ахватты камсыздоону көбөйтсүн. Ал эми ата-энелер тамак ашын өздөрү каржыласын, республикалык бюджеттен эмгек акы каржылансын деген максатта киргизгенбиз. Бул азыркы эсептөөлөр боюнча ушул Бишкекте 120 сом, ал эми айыл жерлеринде 60 сомдон 100 сомго чейин тамак аш кымбаттады, көтөрүлдү. Бирок мурунку 18 сом болсун деген 50% төлөсүн деген норма сакталбай калганына 3 жыл, 4 жыл болду. Бүгүнкү күндө иш жүзүндө ата-энелер 80% балдардын тамак ашын төлөп жатат. Бишкек шаарында гана 50%дан 60 сомдон төлөп жатат. Азыр биз бүгүн норманы эсептеп чыктык. Жеткиликтүү балансталган тамак берүү нормасын эсептеп чыкканыбызда 95 сом 3 жаштан 7 жашка чейин, 3 жашка чейин 85 сом тамак ашка каржы кетет экен. Аны биз 22 күнгө эсептегенде 2090 сом бир айга балага тамак ашка каржыланыш керек. 3 жашка чейинкилерге 1870 сом каржыланыш керек экен. Бул көп чыгымды деле талап кылбайт. Ошон үчүн бул пунктты алып Кечиресиз, салуу көп чыгымды талап кылбайт дегенде бир бала жөнүндө сөз кылып атасыз. 2-3 бала. Биз деген Кыргызстан биринчиден бул социалдык ориентир алган өлкө. Ушунча жыл, 30 жылдан бери биз каражат бөлүп атабыз, эффективдүү эмес деген өкмөттөн ошол вице-премьер-министрдин да сөзүн угуп калдым. Бизде муниципалдык садиктерге коррупция бар деп, анан ошол кызматта отурган адамдар, өзгөчө сиздер, питаниеде кандай коррупция бар, Бишкек шаарында кандай коррупция бар экенин ушул боюнча иликтендип эле мен уккан жокмун. Бир дагы адам именно ушул тармакта тамак аш боюнча провизияны жоопкерчиликтүү адамдын бирөөсүнө да иш козголгонун уккан эмесмин. Андан көрө өкмөт мындай как энергосекторда потеря деп коет го, ушул жердеги потеряларды, ушул жердеги коррупцияны иликтеп, эффективдүү тамак аш кандай болуп атат, где-то это черствый булочка болуп атабы, где-то мындай татыктуу тамак аш берилип атабы дегенде, ошол чын эле ошол бөлүнгөн акча каражаттар кандай, бюджеттен келген акча каражаттар кандай бөлүнүп атат дегенди бир дагы өкмөт тарабынан, өзгөчө министрлик тарабынан изилдөөлөр болгон эмес да. Сиз деген мен ушул адамга, балдарга мынча каражат корот атабыз деп ошол позициядан карап жатасыздар да. Бирок үй бүлөдө деген өзгөчө муктаж балдар жөнүндө сөз айтканда деген аларга оор болуп калат да. Таптакыр эле аз эле балдарыбыз мектепке барат, садикке барат, алар да үйдө отурсун деп аткан сөз болуп атат да. Биздин министрликтин, өкмөттүн позициясы ошондой болуп, мага ошондой түшүнүп атам да мен. Сиздерди түшүнүп атам. Сиз эми бул жеке сиздин инициативаңыз менен сиздерге үсү жактан анализ кылгыла деди. Анан тияктан надо сэкономить, бияктан надо сэкономить деп. Но давайте мы будем экономить на всем, кроме детей. Для некоторых колунда бар үй бүлөлөргө, может быть, эта булочка ничего не значит. А үйдөн каражатындай кыстырган, азыраак мүмкүнчүлүгү болгон үй бүлө үчүн ошол эле бир булочка деген көп нерсени билет да. Давайте лучше сконцентрируемся, давайте создадим комиссии в конце концов, урматтуу коллегалар. Проверим, как у нас ар бир өзүңөрдүн районуңарда алгыла да, ошактагы кто провизией занимается, кто поставками питания занимается, как это питание доходит, какая там коррупция. Мен ойлойм, ошол жерден көп нерселер ачыкка чыгат. Буну биз өткөн чакырылышта да айтылган, эми анда бирок ситуация башкача болгон. Азыр да мына айтып келатабыз. Анан бюджет көбөйгөндөн кийин башка жактан экономияны башка жерден кылыш керек. Башка жерден кесели да, башка жерден кыскартайлы. Мен ойлойм, өкмөттүн командировкаларын кыскартайлы, пожалуйста, зато балдарга тамак ашка табалы да. Машина жактан кыскартайлы, дагы кайсы жерлер болот. Көп нерселерден кыскартсак болот, бирок балдарга жеткенде өкмөт сөзсүз түрдө мен өзгөчө өкмөттөгү айымдарга кайрылат элем да. Башка жерди кыскартып, бирок балдарга жеткенде давайте не будем здесь экономить. Для кого-то эта булочка много значит. Для кого-то. Туура айтасыз, Эльвира Жалалбековна. Үй бүлөдө бир бала болсо, анда бир ойлойт элек, бир үй бүлөдө 3-4 баладан кандай төлөйт деп биз дагы бир маселе да бул дагычы. Анан кийин өзүңөр билесиңер, жана тендер маселеси да бир проблема да, чоң проблема. Биз ошол боюнча да канча маселени көтөргөнбүз, талкуулаганбыз. Бирок
Урматтуу депутаттар, мен ойлойм бул мыйзам долбоорун колдоп койсок жакшы болот эле. Айда Исатбековна, сизге сөз. Бир сурап коеюнбу? Мен билишимче, билим берүү мыйзам долбоору ошо 2023 жылдын 11 августта кол коюп, күчүнө киргенде. Анан ошо мыйзамда жазылган болчу да 100%ту ошо ата энелер төлөш керек тамак ашыкка деп. 1600 сомдон 2000 сомго чейин деп. Андан бери 6 ай өттү да. Ошо ата энелер акча төлөдү ошол, төлөнгөн жокпу? Ал 64-беренеге ылайык мыйзам алдындагы актылар кабыл алынып чыга элек. Ошон үчүн мурунку эле тартипте жүрүп атат азыркы учурда. Анан азыр биз ченемдик ченемдик каржылоо боюнча механизм иштеп чыгып, министрликтер менен макулдашуудан өткөрдүк. Ал жерде жанагы азыркы айткандай калктын социалдуу айырылуу катмарына, жакыр үй бүлөлөргө, ошондой эле көп балалуу үй бүлөлөргө, бала бакчаларга барса, даректүү төлөм мамлекет тарабынан жүргүзүлсүн деген каралды. Рахмат. Виктория Андреевна, здравствуйте. Вот пользуясь случаем, что вы у нас сегодня в комитете, хотела бы уточнить. Вы скажите, пожалуйста, решили ли вы вопрос охраны, технички? Как сейчас? Надеюсь, учителя не дежурят сейчас? Добрый день. Вопрос дневной охраны решен. С третьей четверти прошлого учебного года было 49 миллионов сомов предусмотрено в городском бюджете. В этом году охрана продолжается дневная. По техничкам совместно с Министерством образования мы работаем, внесены изменения, так как это единые тарифные сетки по всей республике в целом. Здесь мы не можем на местном уровне единолично решить вопрос. Хорошо. Анда билим берүү министрлигине силерге суроо да. Бишкек шаарында вопрос охраны чечилиптир. А региондордо башка жакта кандай болуп атат бул маселе? Ошондой эле ошо техничка маселеси чечилет деген бизге маалымат берилген да. Бул толуктоочу мындай каржыга байланыштуу азыр жерлерде, райондордо чечиле элек да. Качан ушу чечилет деген ойдосуздар? Анткенде окуу жылы башталганда эле ушул маселени аябай чоң көйгөйлүү маселе деп көтөргөнбүз да. Мынакей бүгүн дагы азыр Медер Кубанович бир чоң көйгөйдү көтөрдү да. Ошол эле распространение наркотиков деп. Анан бүгүнкү күндө ошо мектепке, если, скажем так, если такой легкий доступ в школах, это что же, как говорится, небезопасно. И вот уже третья четверть началась, а мы еще не решили этот вопрос. Азыр бул маселени талкуулап атабыз. Ошол финансылык каражаттарды кандай табыш керек? Ошол маселе чечилсе эле, анан биз ошого ылайык талкуу жүрүндө. Муратбек Усанакунович, мен билишим сиз жаңыдан келдиңиз бул кызмат ордуна, андан кийин биз сизге ошо ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мы надеемся, что в следующий раз у вас будут более такие достоверные информации, что вы придете к нам, как говорится, уже с полноценными ответами. Очень хотелось бы услышать, что решился вопрос охраны, вопрос техничек, дабы чтобы наших учителей не заставлять, как говорится, заниматься не тем, что надо. Почему? Потому что у нас и так не хватает учителей, у нас и так низкие зарплаты, и плюс ко всему к этому мы их принуждаем еще и дополнительно, как говорится, выполнять и другую функцию. Спасибо большое. Рахмат Айда Исатбековна. Муратбек Усанакунович, сиз жаңы келдиңиз да, зам министр болуп? Ооба, жаңы келдим. Келгениме 2 ай. Канча болду? 2 айга жакындап калды. Сиз бул тармакта иштечү элеңизби? Ооба, мен директор болуп мектептин өзүндө иштечүмүн. Азыр ошол мен иштеген мектепте деле номер 5-мектепте кароолчу, анан Директор болуп иштегенсиз? Ооба, ошол маселе дагы чечилди. Эми сиз бул маселени жакшы билет экенсиз да, Муратбек Усанакунович. Бирок так жооп бербейсиз да, таптакыр эле. Бул талкуу Бир так жооп бербейсиздерби? Бул силердин тармагыңар, силердин көйгөйлүү маселелер. Венера Калбековна, эми жаңы келип атыптыр, туура түшүнүп, уруксат, убакыт берелик. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун окуп коеюн. Билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоор концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Аталган мыйзам долбоор боюнча баяндама жасоо Кыргыз Республикасы жогорку кеңешинин депутаты Сурабалдиева тапшырылсын. Урматтуу депутаттар, ким макулдоошко коем? Бирөө каршы, калгандары баары макул. Чоң рахмат.
Кийинки маселе? Эльвира Жалбековна, сизге сөз. Урматтуу коллегалар, чоң рахмат. Рахмат. Кийинки маселе, урматтуу депутаттар. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым зам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору тууралуу баяндамачы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу Кыргыз Республикасынын социалдык фондусунун төрагасы Алиев Бактияр Жеңишбекович. Сизге сөз. Воздержался, да? Азыр bir минута. Анда bir воздержался. Баштай бериңиз. Саламатсызбы, урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар. Сиздерге мамлекеттик социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына долбооруна баяндама берүүгө уруксат этиңиздер. Пенсиялык системаны жакшыртуу, туура бөлүштүрүү, пенсиянын майнаптуулугун жогорулатуу жана пенсиялык системадагы актуардык теңсиздик көйгөйүн чечүү учурунун эң маанилүү талабы мамлекеттик жарандарды татыктуу пенсия менен камсыздап, алардын пенсиялык укуктарын түзүү үчүн толук кандуу көмөк көрсөтүлүшү абзел. Ушул себептерден социалдык фонд тарабынан мыйзам долбоору иштелип чыгып, ага төмөнкүлөр киргизилип жатат. Пенсиянын базалык бөлүгүн толук өлчөмдө чектөө, пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгүн өлчөмүн чектөө жана эсептөө жолжобосун жөнөкөйлөтүү, үчүнчү топтогу майыптар үчүн пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн толук өлчөмдө белгилөө, баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсиялардын шартын жакшыртуу, райондук коэффициентти эске алып белгиленген кошумча акыларды сактоо, өткөн мезгил үчүн пенсияны төлөө мөөнөтүн 3 жылдан 5 жылга чейин көбөйтүү, тагыраагы өз убагында талап кылынбаган пенсияларды төлөө укугун 3 жылдык мөөнөттүн 5 жылга чейин узартуу сунушталууда. Пенсияга чыгуу курагын өзгөртпөстөн пенсияга чыгуу укугун алуу үчүн талап кылынган минималдык камсыздандыруу стажын этабы менен киргизүү, жалпы пенсиялык куракты сактоо менен бирге мөөнөттөн мурда пенсия чектөөнү жокко чыгаруу, юридикалык жакты түзбөгөн 1 гектарга чейин жер үлүшүнө ээ болгон дыйкан жана фермердик чарбалардын башчыларынын жана мүчөлөрүнүн камсыздандыруу төгүмдөрүн милдеттүү төлөөдөн бошотуп, ыктыярдуу төлөө укугун берүү. Ошол эле учурда 1 гектарга барабар же андан ашык жер үлүшүн бар дыйкан жана фермердик чарбалардын мүчөлөрү үчүн кыскартылган орточо эмгек акыдан 6% тариф менен милдеттүү камсыздандыруу сунушталууда. Колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ордунан эле жооп бере берсинби? Анда отурыңыз. Суроо жооп көтөлүү, урматтуу депутаттар. Кимде кандай суроолор бар? Жылдыз Сейсенбековна, сизге сөз. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Основная цель вот этого изменения, вы хотите увеличить страховые взносы для крестьянско-фермерских хозяйств. В связи с чем это связано? Вы хотите просто уравнить, принцип справедливости восстановить. На самом деле их деятельность очень сильно связана с климатическими условиями, от них независящих. И сейчас вы хотите их обязать выплачивать больше. То есть налоговая система тоже, служба их сейчас обязывает применять ЭТТН. Мы все время ухудшаем жизнь крестьянско-фермерских хозяйств. Мы никак им не помогаем. Они зарабатывают чисто своим трудом, вот руками, ногами. Сейчас они должны применять ЭТТН. Налоговая служба сейчас скажет, они не обязаны применять ЭТТН. Но они свою продукцию не могут продать тем крупным покупателям. Они обязаны применять ЭТТН. То есть мы их лишили реализации
своего товара, продукции своей. Вы сейчас хотите еще их обременить этими высокими страховыми взносами. Жылыс Эсенбековна, это не основная наша задача и не основная наша цель. Здесь вообще комплекс мер у нас идет. Основная задача, вот здесь вот то, что вы говорите по земельным. Здесь вы в Джорку Кенеш ставите задачу довести пенсии до минимального прожиточного минимума пенсионера. Все эти цели вот на данный момент мы 11 пунктов внесли. Все эти цели, задачи, они на улучшение и повышение доходов пенсионеров рассчитаны. То есть здесь на сегодняшний день наши жер үлүшүнөн бүгүнкү күндө төлөп аткан суммасы болгону 7 сом болуп атат бүгүнкү күндөчү. Ошол эле мугалимди ала турган болсок, врачтарды ала турган болсок, 20 000 айлыкты ала турган болсок, бүгүнкү күндө алар 4800, 5000 сом төлөп атат. 7 сом менен 5000 сомдун айырмасы болгондуктан у нас бүгүнкү күндө бюджетибиз, былтыркы жылдын бюджети 63 миллиард болду. 63 миллиардтан 7 сомдон төлөгөн акчасы биздин бюджетибизден 0,6%-ын түздү. Бул 200 миллион сом тегереги түздү да. Ошол эле учурда биз пенсияны төлөп атканда биздин чыгашаларыбыз 29 миллиардты түзүп атат. Бизде пенсионный системада түшкөн акча перетекание болуп атат. Ошондуктан биз муну ордун алып келели деп бул сунуштардын баарын киргизип атабыз бүгүнкү күндө. Это все понятно, это все расписано, что вы считаете, что они минимальные выплаты оказывают. Но будете учитывать тогда вот в связи с последними тенденциями, что засуха будет, что 25-24 годы будут очень тяжелые, вообще мировая тенденция. Вы будете это учитывать? А если он не получит ни ты на прибыли со своей земли? С чего он будет выплачивать? Он же только надеется на свою урожайность. Вот сейчас государство как-нибудь обеспечит их, даст гарантии, что будут обеспечены все хозяйства водой в 2024-2025 году. Вы будете учитывать, если вот крестьянин не смог получить ни один тыин прибыли со своей земли, с чего он будет платить? Здесь, если обратите внимание, мы сейчас на сегодняшний день у них оплата идет, обязательная оплата идет. Мы их переводим на добровольную оплату. То есть, если в один год он не сможет заплатить, пусть заплатит в следующий год. Мы же... А если он решит не выплачивать добровольно вообще? Тогда с бюджета у нас предусмотрено пособие в размере 2000 сомов, если он не платил вообще в соцфонд. Ну и так, наверное, нужно оставить. И он же будет знать, что он будет получать 2000 сом. И оставьте его так. А во время своей деятельности он эти деньги будет на себя тратить. Почему он должен? Бул жерде мындай болуп атат да. Конституциянын 44-чү беренесин Жогорку Кеңеш бүгүнкү күнгө бизге талап коюп атат. Ошону аткарышыбыз керек депчи. Социалдык фонд ошону аткарыш керек деп. Биз ошого баратабыз. Ошого баратабыз. Бул минималдык пенсиялар ушунун себебинен болуп атат да, 7 сом төлөп атат да. 7 сом төлөп атат. 25 жылда эркектер үчүн 25 жыл, аялдар үчүн 20 жыл трудовой стаж. 25 жылда болгон 4000 сом төлөп атат. Пенсияга чыккан учурда бир айда эле ошол акчаны кайта алып атат да. Это же он сам решает. Он решит, что не будет выплачивать и согласен на эти 2000 сом. Что вы тогда будете делать в этом случае? Это же его решение, крестьянина. Он сам решит. И тоже то, что вы, вот эти швейные цеха, тоже, вы тоже от 10 до 40%, от 12. Это тоже огромная процентная ставка. Вы обязываете. То вы закроете текстильную промышленность и все. Текстильная промышленность, вот с ассоциацией Лихпром, вот 20 лет назад, потом 15 лет назад, ассоциация Лихпром, то, что нам обещала, то, что выведет из тени полностью швейную индустрию, она на сегодняшний день все свои обязательства не выполнила. На сегодняшний день швейной отрасли, швейной индустрии
Социальный фонд отчисления за работника составляет всего 800 или 600 сомов, от 600 до 800 сомов в месяц. И это послабление, допустим, от средней заработной платы по республике. Они не от средней заработной платы платят, а от 40% средней заработной платы 12% платят. 6% наниматель платит, 6% работник платит. И, в принципе, для них это очень хорошее послабление было. Но на сегодняшний день они свои обязательства не выполнили. На сегодняшний день, по данным Национального статистического комитета, 197 тысяч человек, именно задействованных в швейной индустрии, в швейной отрасли, не платят страховые взносы. Скажите, пожалуйста, почему вы все свои административные вот эти вот дела вешаете на бизнес-ассоциации? Как может бизнес-ассоциация дать слово и обещать, что будут выведены из тени? Этим должна налоговая служба заниматься. Все администрирование по налоговому кодексу вы повесили на бизнес. И сейчас тоже вы обвиняете ассоциацию, что они не выполнили свои обязательства по выведению из тени. Этим должна заниматься налоговая инспекция. И ваша служба тоже в том числе. Мы здесь никого не обязуем. Просто здесь работала целая комиссия, целая группа из состава депутатов на тот момент, из состава ассоциаций, несколько ассоциаций было. Там были и государственные органы, в том числе социальный фонд и налоговая инспекция. На эти послабления мы пошли. На тот момент наши тарифы составляли 38%. С 38% снизили до 12%. В связи с чем я это говорю? Я не говорю, что ассоциации этим занимались. Мы пошли навстречу, я говорю. Рахмат. Кезектеги сөз Медер Коночу сизге берилет. Рахмат, Венера Калыбековна. Урматтуу Бактияр мырза, сиз соцфонддун жетекчиси катары айтсаңыз. Конституцияда белгиленген, сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, 44-берене. Жашоо минимумдан төмөн болбошу керек деп, пенсиялар, жөлөк пулдар. Качан болот ошолор? Медер Конч, бүгүнкү күндө ушул мыйзам долбоорун алып келдик. Бул мыйзам долбоорунун негизинде биз базалык бөлүктү пропорциональный эсептешибиз керек деп атабыз. Ошондо базалык бөлүк бизде бүгүнкү күндө пропорциональный эсептелип атат да. Биз бардыгына бирдей төлөнүш керек деген учурларды алып келип атабыз. Көптөгөн чараларды колдонуп атабыз. Бактияр мырза, түшүнүктүү. Официальный деловой стилди четке кагып эле жөнөкөй жалпак адам түшүнө турган, телевизордо көрүп аткан пол жуучу менен тачка түртүп аткан түшүнүктүү кылып айтып койсоңуз, Конституцияда белгиленген нормалар качан ишке аткарылат? Мунун баардыгы бүгүнкү күндө биз алып келип аткан мыйзам долбоорунун баары ошого көздөлгөн. Бул ал жерде Конституцияда көрсөтүлгөн 44-берене. Ал жерде биз толугу менен аткарууга милдеттүүбүз, бирок ошо бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз ошол качан мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Мүмкүнчүлүк түзүп атабыз, мына мыйзам долбоорлорду алып келип атабыз. Бактияр мырза, негизи жакынкы аралыкта айтып койсоңуз болот эле да. Себеп дегенде Конституциялык соттун корутундусу дагы Конституциялык соттун судьяларына мен шек келтиргим келбейт. Татыктуу, мантияны татыктуу көтөрүп, адилеттүү иштегендери жок эмес. Бирок Конституциялык соттун чечими, мына силер өкмөт кайрылдыңар, кандай болду? Конституциянын кээ бир беренелери бул максат, стремление. Азырынча бюджетте акча жок, демек өкмөт максат катары койсун, пускай стремится к этому, чтобы пенсии, пособия были не ниже прожиточного минимума. Я айланып кетейиндер, Конституцияда башталышында жазылып турат. Ушул Конституция түздөн түз иштейт. Бардык мыйзамдардан жогору турат.
Анда кандай болуп калат? Избирательный подход, что ли? Мыйзамдын кээ бир беренелери иштейт, а кээ бир беренелери иштебейт деген. Бюджетти жакшы болду деп атат министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Усинбекович. Өмүрүндө мындай болбоду деп атат. Арасы ошондой болсо, эмне үчүн пенсия пособиелери көтөрүлбөй атат? Тем более конституция аткарылышы керек. Мен жооп берип коеюнбу? Сиз так эле айтыңызчы, качан ишке ашат? Мен мындай жооп берип коеюн, Медербек Кылычевич. 2022 жылы 1 октябрда пенсияны 33%га көтөрдүк. Буга 2022 жылы көтөргөндө өзгө кошумча 20 миллиард сом керектелди. Былтыркы жылы 1 октябрдан 23 жылы дагы 38%га көтөрдүк. Буга дагы кошумча 20 миллиард керектелип атат. Жалпысынан 40 миллиард кошумча чыгыш болуп атат. Сиз айтып аткан. Анан бүгүнкү күндө алып келип аткан мыйзамдарыбыз. Бактияр мырза, кое турсаңыз, сиз айтып аткан это общеизвестный факт. Буну мен дагы моюндайм. Министрлер кабинетине ыраазычылыкты айтам. Пенсиялар поэтапно көтөрүлүп атат. Но я говорю совершенно о другом. Почему не исполняется норма Конституции? Конституциянын нормасы аткарылгыс азыр түздөн түз иштеши керек деген. Ал андай болбойт. Азастан көтөрөбүз, карап көрөбүз, минтебиз, тигинтебиз. Сиздин айтканыңыз это вокруг да около, тоготер жерин айтышы керек. Раз Конституцияда жазылды, болду, ошону аткарышы керек. Поэтапно көтөрүлүп аткан аны биз дагы билебиз. Өкмөткө рахмат айтабыз. Канаттандырарлык ынана тургандай жооп ала албадым. Пикириңизге рахмат. Орточо пенсия 9300-га көтөрдүк. Буга чейин 6000 сом болчу. Урматтуу депутаттар, барбы суроолор? Колдоп коелу, урматтуу депутаттар. Бул бизге керек. Анда Венера Калбековна, мен уруксат берсеңиз, могу 9 пунктту киргизип атпайм, мен кыскача түшүндүрүп берип коем, кайсы пункт түшүнүктүү болуш үчүн. Анда урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун окуп коеюн. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, ким макул? Добуш берип коюңуздар. Ким макул? Ким каршы? 3. 4 макул, 3 каршы. Сиз да каршысызбы? Сиз воздерживаетесь? Төрт макул, 3 каршы. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. 2 каршы, 1 воздержанного. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, дагы бир маселе Гүлкан Сакиновнан бир маселеси. Гүлкан Сакиновна, сизге сөз. Рахмат, Венера Калбековна, урматтуу депутаттар. Менин атымда бир кат келип кайрылуу түштү эле, ошону комитеттин азыр айтам, ошону комитеттен чечим кабыл алып берсек деп сиздерден суранып атам. Кыргыз Республикасынын ССМга караштуу улуттук хирургия борборунан түзүлгөн мезгилинен бери
шаардын жана республиканын калкына 365 күнү күндүн 24 сааты бою кечиктирилгис адистештирилген жана кечиктирилгис хирургиялык жардам көрсөтүүчү саламаттыкты сактоонун 3 деңгээлиндеги дарылоочу билим берүүчү илимий изилдөөчү башкы мекемеси болуп саналат. Республиканын калкынын көбөйүшүнө байланыштуу биздин борборго жүк дагы ошого жараша көбөйдү. Тактап айтканда 2000-жылдардын башында борборго кайрылган бейтаптардын саны 10 миңдей адамды түшсө, азыр бул сан 20 миңден ашат. Жыл сайын ич көңдөйүндөгү жана көкүрөк көөдөнүндөгү органдарга 6 миңден ашык татаал операциялар жасалат. Ошону менен бирге белгилей кетүүчү нерсе, борбордун түзүлгөндөн бери 30 жылдан ашуун убакыттан бери дээрлик материалдык техникалык база жаңылана электигине карабастан, жогорудагы аталган иш-аракеттерди жогору квалификациялуу адистер көрсөтүп келет. Дагы белгилей кетүүчү нерсе, кече жакында 2024 жылдын 11-12 январы Кыргыз Республикасында органдарды трансплантациялоону уюштурууга жардам көрсөтүү боюнча Кыргызстан менен Турциянын президенттеринин келишиминин алкагында Кыргыз Республикасынын саламат сактоо министри Алымкадыр Сабирдинович Бейшеналиевдин боордун жана жилик чучугунун трансплантациясынын маселелери боюнча иш сапары Турцияда болуп өттү. Бул Кыргызстандын президенти Кыргызстанда боор жана жилик чучугун алмаштыруу маселеси тез арада чечүү милдетин койду. 2024 жылдын январь айынын аягында Малатия шаарындагы Инону университетинин ректору Ахметов Кызылайдын жетекчилиги астында трансплантология боюнча түрк адистеринин боордун трансплантология бөлүмүнүн түзүлүшү пландалып жаткан Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборуна келиши күтүлүүдө. Ошондой эле Кыргызстан менен Туркиянын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн алкагында хирургдардан, анестезиологдордон, реаниматологдордон жана орто медициналык персоналдарынан турган улуттук хирургия борборунун кызматкерлеринин биринчи тобу 12 адис 3 айлык стажировка окуусу пландалып жатат. Жогорудагыларды эске алуу менен улуттук хирургия борборунда ооруларды операция кылуу жана операциядан кийин дарылоону уюштурууга зарыл болгон атайын функционалдык керебеттер жок экендигин жана операция, реанимация бөлмөлөрү, медициналык аспаптар эскиргенин айта кеткибиз келет. Ушуларды эске алуу менен мамлекеттин калкына жардам көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу үчүн улуттук хирургия борборунун реанимация, операция жана башка бөлүмдөрүнө көп функциялуу керебеттерди жана атайын медициналык аспаптарды алуу үчүн 13 миллион сом көлөмүндө улуттук хирургия борборунун каржылоо маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз деп менин атымда дарегиме кат келген экен. Ошону азыр берден саламаттык сактоо министрлиги дагы бул катты мага келгенден кийин Айжамал Эсенбековна, мен сизди ошол жерине барып улуттук хирургия борборуна барып өзүм көзүм менен көрүп келейин деп 2-3 күн мурда барып көрүп келдик. Ана мен сизди чакырууга аргасыз болдум. Ошол жерде жанагы боор отделениясы дагы дарылай турган өзүңүз күбө болдуңуз. Ошол жердагы ремонттон өтүп аптыр, 5 миллион сом бериптирсиздер. Бирок өзүңүз көрдүңүз, баардыгы жанагы санузелдер, эшиктер ремонттон өтүп аптыр дагы, терезелердин баардыгында бир 30 жылдан бери ремонттон өтпөптүр. Аябай шелдер чоң экен. Эми ошону бирото баягы эшик менен эле санузелдер бүтүп, кайра дагы 1-2 жылдан кийин бирото бүтүп калсын деп өзүңүз күбө болдуңуз. Ошону дагы суранышып атат. Анан буга чейин дагы мынакей 6 миңден ашык жылына биз азыр трансплантацияга камданышып, ошолго окууга кетишип аткан экен. Ошол жерде татаал операциялар дагы деле болуп атыптыр. Реанимациясына чогуу барып көрдүк. Кроваттардын акыбалдары адам илачыдай такыр бир сапаты бардыгы уже жоголгон. Ошон үчүн ошолордун бардыгын эске алып туруп, ошол жерде тиги башка бөлмөлөр эме отделенияларды кошуп туруп 13 миллиондойду эсептешип сурап атат. Минфин сиз да бирде отуруп атасыз. Венера Калбековна, комитеттин чечимине өзүнчө кылып кошуп берсеңиз, Айжамал Эсенбековна, ошону өзүңүздөр карап, мен бул катты дагы сиздерге министрликке жөнөтөм, жолдойм. Биргелешип туруп, ошол каражат маселесин чечип берүүңүздөрдү суранам. Рахмат.
Рахмат, Гүлкан Сакиновна, эске алабыз. Азыр биздин чечим чыгарабызбы? Маалымат үчүн элеби? Комитеттин чечимин чыгарып берсеңиздер да колдоп Мен жакшы болот. аны сураганым себебичи, Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар, могул иш боюнча дагы бир 2-3 адам шугурланып жүрөт окшойт. Себеп деген шугурланып дейм, занимаются деген эмне дейм. Шугурланып жүрөт да, тиги Ормонов Улукбек жүрөт ушул проект менен. Мен билишимче алар ошо Национальный хирургический борбор боюнчабы? жок, сиздин тиги Турциядан, Малатиядан окутуп алып келип, анан ошолордун талабына ылайык больница куруш керек, же отделение ачыш керек дегениңизди Жок, айттым. бул больница Андан сырткары? Андан сырткары. Бул болду, больница мен суроом эмес, алдым. ремонтко сурап атат, кроваттарды жана операционный. Сиз ошого басым жасадыңыз да тиги. Жок, эми мен ошону мага кайрылгандарды окудум мен. Мага ушундай кайрылыш. Хорошо, мен суроомду алдым. Негизи колдоого аларлык иш, эч кандай каршылык жок Гүлкан Сакиновна. Бирок ар бир кайрылганды, мисалы үчүн мага да көп жарандар келет, комитеттин чечими аркылуу анда сунуш кыла берели да мындан кийин. Себеп решения комитета, они намного сильнее, да, чем обращение единоличного депутата. Анда жакшы нерсе экен. Рахмат. Мен рахмат, урматтуу кесиптештер, Айжамал Эсенбековна дагы ошо жерине чакыртып көрүп, ошол бизге комитет колдоп берсеңиздер, анан менен сүйлөшүп, баягы өзүнүн министрликке бөлүнгөн бюджеттериненби ушул маселени каражат жагын чечип берүүсүн сурадым. Мага кайрылуу келиптир. Мен ошону комитеттен кайрылуу боюнча маселени көтөрүп чыгып, буларга тапшырма берип атам да. Рахмат. Комитеттин чечими аркылуу. Джамал Симбековна, ну это мы точечно, да, решаем, там, это одна больница, но состояние наших больниц, ну, просто удручающее. Я недавно была в первой больнице, в отделении пульмонологии, ну, это просто, конечно, состояние отделения, ну, невозможно вообще описать словами, там, мощная антисанитария. Я была в отделении реанимации, там кафель протерся до стяжки. И нету никаких там режимных правил. Там все ходят в уличной одежде, в уличной обуви, внутри реанимации. Ну, это так точечно решать, когда мы решим так глобально, потому что вот съездите в первую городскую больницу, в отделение пульмонологии, реанимации отделения. Саламатсыздарбы, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары. Бул боюнча Гүлкан Сакиновна рахмат. Улуттук хирургия борбору негизинен өзү баягы аябай штаты чоң болчу. Анан пролеченный случайды караганда тилекке каршы булар такай финриск категориясында болуп жүрүштү. Анда урматтуу депутаттар, Гүлкан Сакиновна кайрылуусу боюнча ушу комитеттин чечимин колдоп коелу. Ким макул? Дошко коем, урматтуу депутаттар. Баары макул, каршы жок. Чоң рахмат. Ошо менен сак саламатта болуңуздар. Жыйынды жабык деп жарыялайм.